мындай сөз бар да. Топчубек Тургуналиев дайыма тартынбайт, дайыма алдыда жүрөт. А бирок бардык иш качкандан кийин көп нерседен кур калат деп. Аларга эмне деп жооп берет элеңиз? 5-жылдын 4-чү жалган Куранында ыңкылап жалгап атты жеңди. Ал эми 24-түндө так 20 күндөн кийин Бишкекте бүтүндөй бу дагы перманенттик революция болду да. Анан кийин ошол эле күнү 4 саат 4-4:30 талкаланып калган тиги Ак үйдүн 3-чү кабатында бийлик бөлүшүп, алар бийлик бөлүшүп отурду. Бакиевдер. А мен болсо ал кишинин өтүнүшү боюнча ошол 7-чи кабаттан 1-чи кабатка чейин барып алып анан кабинеттерди тепкилеп, тонуп, талкалап, кээ бирлерин терезени ыргытып аткан. Анда эмне күнөө? Анда эмне күнөө? Техникада эмне күнөө? Анан кийин мен ошондо таң калдым, ошол тиги чоңдордун бөлмөлөрүндө мен көрбөгөн бөтөлкөлөрдө арак, коньяктар бар экен. Ал байкуш балдар эртеменки 7ден бери наар албаган. Ичип алып бирөкөө кылчыңдап жүрөт. Анан мен бирөкөөнү ташка чаап туруп анан бүт бардыгын корого ишке кууп чыктым да. Тибегиле бул силердин имаратыңар, бул элдики, бул имаратта эмне күнөө? Силер эмне талкалап атасыңар деп. Анан бир аз нокоштоп сууктуу анан үйдө жатат элем. 28 күнү, 29 күнү анан телефон чалып калды. Ак үй талкаланып, мына 3 тамганын имаратында отурган Бакиев. Сизди саат 12-ге чакырып атат. Барсам, күңүрт коридордо толгондо кой адам отуруптур. Анан бирөө туруп калды. Мен баш ийкеп өңүн жакшы таанылбайт. Тура калды, ал менин досум экен жана болот шамши. Топчубекке каяка баратасың? Курманбек чакырып аткан экен. Мен 2 күндөн бери кире албай атам. Чогуу кеттик. Анан киргенде эле Курманбек менден сурап атпайбы, Топчубек, сиз мамлекеттик бийликтин кайсы орунун каалайсыз деп эле. Мен айттым, Курманбек, мен азыр каалабайм. Чочуп кетти. Эмне үчүн деди? Менин үстүмөн 3 жолу сот болгон. Ошол соттон мен акталсам толугу менен. Мен жакында кайрылайын, жогорку сотко акталгандан кийин анан сүйлөшөбүз деп анан ошол менен сүйлөшүп бүткөн. Ал эми болот айтып калды. Маданияттын маселелери боюнча мени жардамчы кылбайсызбы деди эле. Жардамчыма айтып коюңуз, азыр эле буйрук даярдасын деп койду. Анан кийин ал кайра бийликке келесизби, келбейсизби деп сураган жок. Жанышы, анан беркелери 1-2 жолу айтты. Биз сизди ушул мамлекеттик катчылыкка тигиндей мындай. Мен кабагым кашым деп тагылган. Курманбек менен андан кийин деле көп эле жолугуп жүрдүм. Бирок эч сөз кылбады. Ал сөз кылбады, мен сураган жокмун. Бирок кептин бүт бардыгы мындай да. Ол жеке. Эгер деле ыңкылапка чейин оппозицияда жүрүп, ыңкылапты ишке ашыргандардын арасында уюштургандардын бирден бири болуп жүрүп, анан кийин эле бир топтолу эртеси күнү эле ошол көрүпкенделигиме кирип кетти да. Ошол эле ыңкылаптын жетекчилерин айтып атам. А эгерде мен да кирип кетсем, анда ол жеке сен өзүң эле мени оңдуруп